Assalamu alaikum. Менин каналыма кош келиңиz. Бүгүн биз сиз менен эртең мененки тамак үчүн шакшуканы даярдайбыз. Бизге даяр болушу үчүн кызыган идишке 1 аш кашык өсүмдүк майы жетиштүү. Чеснокту мына ушундай майда көрүнүштө кылып туурап кошобуз. Бизге помидор менен болгар калимпирин дагы мына ушундай формада туурап кошушубуз керек. Жакшылап аралашып, бири-бирине даамы кошулган соң биз пиязды кошобуз. Пияз кошулгандан соң биз жакшылап аралаштырууубуз зарыл. Андан соң бизге кадимки эле базарда сатылган томат согу келет. Эгерде үйдө томат согу жок болсо, кадимки эле биз ашка колдонгон томаттан 2 кашыкка суудан коюп колдонсок болот. Калганына өзүңүздүн табитиңизге жараша даамын кандай кааласаңыз, ошондой кошумчаларды колдонсоңуз болот. А мен болсо жарым чай кашык паприка, даамына жараша черный перец, даамына жараша туз коштум. Биздин азыктарыбыз жакшылап аралашып өз калыбына келгенден соң биз ортолорун ачып жумурткаларыбызды куюп алабыз. Өзүңүздүн каалаган өлчөмүңүзгө жараша ар канча кошсоңуз болот. Мен 4 гана жумуртка коштум. Даамына жараша чымчымдан үстүнө туз кошуп коюу керек. Жумурткаларыбыз жакшы даяр болгончо бетин жабып 2-3 мүнөткө демдеп коебуз. Мына биздин шакшукабыз даяр. Үстүндө өзүңүз каалагандай чөптөн колдонсоңуз болот. Мен укроп, петрушка, көк пияздан колдондум. Тамагыңыз таттуу болсун. Кийинки даамды көрүш үчүн мага подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып кеткенди унутпаңыз. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.